Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Кайрадан силер менен 8-класстын алгебра курсун окуп үйрөтүүгө арналган кезектеги сабагыбыз. Балдар, мурунку сабакта биз силер менен квадраттык теңдемелерди, квадраттык теңдеменин тамырларынын формуласы менен таанышканбыз жана аларды чыгарганды үйрөнгөнбүз. Келе балдар, бүгүн жаңы теманы өтүүдөн мурун өтүлгөн теманы кайталап алабыз. Ал үчүн мен силерге төмөнкүдөй теңдеме бергим келип жатат. Келе экранга көңүл бурабыз. Теңдемени чыгаралы. Y квадрат минус 2 барабар y теңдемесин чыгаралы. Балдар, жакшылап көңүл буруп көрүлөчү. Бул квадраттык теңдеме, өзгөрмөнүн даражасы 2 даража болуп турат. Бирок 0 барабар эмес. Андыктан y барабардыктын сол жагына карама каршы белгиси менен алып өтөбүз. Пайда болот бизде y квадрат минус y минус 2 барабар 0 теңдемеси. Демек, ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0 түрүндөгү теңдеме квадраттык теңдеме. Эсиңерде болсун, а 0 барабар эмес. Демек, берилген теңдеме y квадрат минус y минус 2 барабар 0 квадраттык теңдеме. Анда квадраттык теңдеменин тамырларын табуу үчүн биз дискриминантын табышыбыз керек. Кана балдар, мен силерге суроо бергим келип жатат. Ушул берилген квадраттык теңдеменин дискриминанты канчага барабар? Жакшылап ойлонуп туруп таап көргүлөчү. Убакыт кетти. Демек, мен силерге 4 вариант сунуш кылып жатам. Биринчи вариантты дискриминант 3-кө барабар, экинчиси минус 8-ге, үчүнчүсү 9-га, төртүнчүсү минус 1-ге. Кана балдар, жакшылап ойлонуңар деп ойлойм. Келгиле, анда мен дискриминантты чыгарып көрөйүн. Туура жообун силер дептериңерге номерди жазып койсоңор болот. Анда келе, мен формуласын берейин. Дискриминант b квадрат минус 4ac-га барабар. Анда биздин теңдеменин коэффициенттерин пайдаланып дискриминантын таба турган болсом, минус 1-дин квадраты минус 4 көбөйтүлгөн 1 көбөйтүлгөн минус 2-ге. Демек, дискриминантты таба турган болсок, минус 1-дин квадраты 1, ал эми минус 4 көбөйтүлгөн 1 көбөйтүлгөн минус 2 плюс 8-ди берет. 1 менен 8-дин суммасы 9-га барабар. Демек, дискриминант 9-га барабар экен. Балдар, ким үчүнчү вариантты тандаса, азаматсыңар. Демек, балдар, биз квадраттык теңдеменин дискриминантын таап алдык. Эми балдар, 0 менен салыштырабыз. Дискриминант 9 0дон чоң. Демек, дискриминант 0дон чоң болгондо квадраттык теңдеме 2 тамырга ээ болот. Мынакей мен силерге формуласын көрсөтүп жатам. Келе ушул формуланы пайдаланып, квадраттык теңдеменин тамырларын таап көрөбүз. Анда биринчи тамыры 1 минус квадраттык тамырасына 9 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 1. Квадраттык тамырасына 9-дан 3 чыгат. Анда 1ден 3 алсак минус 2, минус 2-ни 2-ге бөлсөк минус 1-ге барабар. Экинчи тамырын таап көрөлү. 1 плюс квадраттык тамырасына 9 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 1. 1-ди 3-кө кошсок 4, 4-ди 2-ге бөлсөк 2-ге барабар экен. Мына балдар, квадраттык теңдеме 2 тамырга ээ болду. Келгиле, эми теңдеменин тамыры экендигин билүү үчүн биз текшерип көрөлү. Y минус 1 болгондо теңдемеге коюп көрөлү. Башкача айтканда, минус 1 барабар минус 1 болду. Көрдүңөрбү? Y-тин ордуна минус 1-ди койгондо теңдеме туура барабар айланды. Ал эми экинчи тамырын коюп көрөлү. Y-тин ордуна 2-ни коюп көрөлү, балдар. 2-нин квадраты минус 2 барабар бош керек 2-ге. 2-нин квадраты 4, 4төн 2-ни алсак 2. Демек, 2 барабар 2 деген туура барабардыкты алдык. Анда берилген теңдеменин тамырлары биринчи тамыры минус 1, экинчи тамыры 2-ге барабар экен. Көрдүңөрбү, балдар? Демек, биз теңдеменин тамырларынын формуласын жардамы менен берилген теңдеменин тамырын таап алдык. Келгиле, анда экинчи теңдемеге көңүл буруп көрөбүз. Балдар, бул теңдемени чыгарып көрөлү. Карап көргүлөчү. Берилген теңдемени чыгарууда мен кашаларын ачып көрөйүн. Анда карагыла, x квадрат жана 2x'ин айырмасынын квадраты кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонуп 3 мөчөгө ажыратайын. Демек, биринчи туюнтманын квадраты, x'тин 4-чү даражасы, биринчи менен экинчинин эки эселенген көбөйтүүнүсү минус 4x'тин кубу, жана экинчи туюнтманын квадраты плюс 4x'тин квадраты болду. Көрдүңөрбү, балдар? Минус 3-түн өзүн жазайын, жана кашааны ачайын. Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтөлү. Анда бир мүчөнү көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүп чыксак, 2x квадрат минус 4x болот экен. Балдар, квадраттык теңдемени чыгаруу үчүн
2х квадрат минус 4x'ты барабардыктын сол жагына карама каршы белги менен алып өтүп, стандарттык түргө келтирип 0 барабарлайын. Карап көргүлөчү. X'тин 4-чү даражасы минус 4x'тин кубу плюс 2x'тин квадраты плюс 4x минус 3 барабар 0 теңдемесин алдым. Бул өзгөрмө 4-чү даражадагы теңдеме болуп атат. Бул теңдемени чыгаруунун жолу кыйын балдар. Анда силерде суроо пайда болду болуш керек. Анда мындай теңдемелерди биз кантип чыгарып алардын тамырын табабыз деген. Демек, айрым учурда кээ бир теңдемелердин даражалары 2ден жогору болуп калышы мүмкүн. Бул учурда биз жаңы өзгөрмөнү кийирүү методу менен квадраттык теңдемелерди чыгара алабыз. Анда балдар калемсап дептериңерди алып, бүгүнкү ушул суроого жооп берүү үчүн жаңы тема менен таанышабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы квадраттык теңдемеге келтирилүүчү теңдемелерди чыгаруу. Кайталайм. Квадраттык теңдемеге келтирилүүчү теңдемелерди чыгаруу. Силер теманы жазып алдыңар деп ойлойм. Анда кайрадан балдар ушул берилген теңдемени чыгарып көрөлү. Силер өзүңөр көргөндөй, берилген теңдеменин кашаанын ичине көңүлүңөрдү буруп көргүлөчү. X'тин квадраты минус 2x деген туюнтма эки жакта тең бирдей болуп турат. Анда келгиле мен ушул x квадрат минус 2x туюнтмасын t деген өзгөрмө менен белгилеп алайын. Анда бул жерде биз дагы бир квадраттык теңдемени алабыз. Карап көргүлөчү. T'нын квадраты минус 3 барабар 2t болду. Көрдүңөрбү? Мен жаңы өзгөрмөнү кийирүү методун пайдаланып, кайрадан эле жаңы өзгөрмөлү квадраттык теңдемени алдым. T квадрат минус 3 барабар 2t'ны. Силер билгендей квадраттык теңдемени 0го барабарлаш керек. Ал үчүн 2t'ны барабардыктын сол жагына карама каршы белгиси менен алып өтүп, t квадрат минус 2t минус 3 барабар 0 теңдемесин алам. Бул теңдемени чыгарганды билесиз да балдар. Демек, дискриминанттын табалы. Экинчи коэффициенти жуп болгондуктан k минус 1ге барабар болсо, анда айрым бир учурда биз d1 менен чыгарабыз. d1 барабар k квадрат минус a'сы экен. Анда келе d1 менен чыгарып көрөлү. Дискриминант минус 1дин квадраты 1 болот. Минус 1ди минус 3кө көбөйтсөк плюс 3, 1ди 3кө кошсок 4кө барабар экен. Демек, дискриминант 4кө барабар болсо, демек 0 менен салыштырам. Дискриминант 0дон чоң болгондо балдар эки тамырга ээ болот. Мынакей мен силерге формуланы көрсөтүп жатам. Анда келгиле тамырларын таап көрөбүз. Биринчи тамыры 1 минус квадраттык тамырасына 4 бөлүнгөн 1. Демек квадраттык тамырасына 4төн 2 чыгат. 1ден 2-ни алсак минус 1 болот экен. Экинчи тамырын таап көрөлү балдар. 1 плюс квадраттык тамырасына 4 бөлүнгөн 1. Демек квадраттык тамырасына 4төн 2 чыгат. 1ге 2-ни кошсок 3. Экинчи тамыр 3кө барабар экен. Мынакей балдар, t1 менен t2-ни таап алдык. Жаңы өзгөрмөнүн тамырларын таап алдык. Анда кайрадан баштапкы теңдемеге коюп көрөлү. Демек, x'тин квадраты минус 2x барабар t деген өзгөрмөнү койбодук белек. Демек, t'нын ордуна минус 1ди коюп көрөйүн балдар. Мынакей кайрадан эле квадраттык теңдемени алдык. Анда жакшылап карап тургулачы. X'тин квадраты минус 2x минус 1ди барабар сол жагына алып өтүүдө карама каршы белгиси менен алып өтсөм, плюс 1 барабар 0 болот экен. Көрдүңөрбү балдар? Бул квадраттык теңдемени чыгарып көрөлү. X квадрат минус 2x плюс 1 кыскача көбөйтүүнүн формуласына туура келет. Андыктан x менен 1дин айырмасынын квадраты болот. X минус 1дин айырмасынын квадраты 0го барабар болуш үчүн x минус 1дин айырмасы 0го барабар болуш керек. Анда x 1ге барабар экен. Келгиле эми экинчи тамырын коюп көрөлү. T 3кө барабар болгон учурда x квадрат минус 2x барабар 3 болот. Анда мында да квадраттык теңдеме кылып чыгаралы. Барабардыктын сол жагына 3тү карама каршы белгиси менен алып өтөм минус 3 болот. Андыктан x квадрат минус 2x минус 3 барабар 0 теңдемесин алдым. Келгиле формуланын жардамы менен чыгарабыз. Экинчи коэффициенти жуп болгондуктан d1 менен чыгарайын балдар. Минус 1дин квадраты минус 1 көбөйтүлгөн минус 3. Жыйынтыгында дискриминант 4кө барабар экен. Дискриминант 4кө барабар болсо, анда 0дон чоң 2 тамырга ээ экен. Биринчи тамырыбыз 1 минус квадраттык тамырасына 4. Ал 1 минус 2ге барабар. 1ден 2-ни кемитсек минус 1 экен. Экинчи тамырды коюп көрсөк балдар, жыйынтыгында экинчи тамырыбыз 3кө барабар экен. Мына көрдүңөрбү? Мен берилген квадраттык теңдемелердин тамырын таап алдым. Келгиле анда текшерүү жүргүзүп көрөбүз. Мен бир эле тамырын коюп текшерип көрөйүн, калган тамырларды балдар өз алдыңарча текшерип көрсөңөр болот. Биринчи тамыр x барабар 1 болгондуктан
теңдемеге 1ди коюп көрөйүн. Мына карап көргүлөчү. Мен өзгөрмөнүн ордуна 1ди койгондо теңдеме туура барабардыкка айланды. -2 барабар -2 болуп. Демек теңдемени туура барабардыкка айландырса, анда бул теңдеменин тамыры боло алат. Демек x барабар 1 боло алат экен. Балдар, силер өз алдыңарча x -1, x 3 болгондогу маанисин таап текшерип көргүлөчү. Демек туура барабардыкка айланат. Анда жообу биринчи тамыры 1, экинчи тамыры -1, үчүнчү тамыры 3 экен. Мына балдар, көрдүңөрбү? Жаңы өзгөрмөнү кээрүү жолу менен квадраттык теңдеменин пайдаланып тамырларын таап алдык. Келгиле анда дагы ушундай эле жаңы өзгөрмөнү кээрүү методун пайдаланып биз төмөнкүдөй теңдемени оңой чыгара алабыз. Жакшылап карап көргүлөчү. Жаңы өзгөрмөнү кээрүү методу ax'тын 4-чү даражасы плюс bx'тын квадраты плюс c барабар 0 түрүндөгү 4-чү даражадагы теңдемени оңой чыгарууга мүмкүндүк берет. X квадратка карата квадраттык теңдеме болуп эсептелүүчү ax'тын 4-чү даражасы плюс bx'тын квадраты плюс c барабар 0. Мында a 0го барабар эмес. Ушул түрдөгү теңдеме b квадраттык теңдеме деп аталат, балдар. Демек ax'тын 4-чү даражасы плюс bx'тын квадраты плюс c барабар 0. a 0го барабар эмес болгон учурда ушул теңдеме b квадраттык теңдеме деп аталат экен. b квадраттык, көрдүңөрбү? Өзгөрмө 4-чү даражада болуп атат. Анда балдар, b квадраттык деген b бул латын тилинен которгондо 2. Ал эми квадраттык латын тилинен которгондо квадрат деген түшүнөт. Башкача айтканда 2 жолдан квадрат дегенди түшүндүрөт. Көрдүңөрбү балдар? Ушул түрдөгү квадраттык теңдеме b квадраттык теңдеме деп аталат экен. Анда төмөнкү теңдемелердин ичинен b квадраттык теңдемени тапкылачы. Балдар, мен силерге суроо бергим келип жатат. Ушул 4 теңдеменин ичинен кайсылары b квадраттык теңдеме боло алат? Кана жакшылап ойлонуп көргүлө, балдар. Карагылачы, a 3-чү даражада болуп атат. Өзгөрмө 3-чү даражада болсо, бул b квадраттык теңдеме боло албайт. Демек, биринчи жооп туура эмес экен. Экинчи, b x'тын квадраты 2-чи даражада болгондуктан бул квадраттык теңдеме. Демек, b дагы боло албайт экен. v b квадраттык теңдеме болот. Көрдүңөрбү? x'тын 4-чү даражасы минус 5x'тын квадраты плюс 4 барабар 0 теңдемеси b квадраттык теңдеме боло алат. Ал эми g-га көңүлүңөрдү бургулачы, балдар. 2x'тын 4-чү даражасы минус 3x'тын квадраты барабар 0. Бул b квадраттык боло алат. Болгону эле бош мүчө 0го барабар экен. Көрдүңөрбү? Толук эмес b квадраттык теңдеме экен. Демек, бул учурда дагы g b квадраттык теңдеме боло алат. Андыктан туура жообу b менен g 4-чү жооп. Ким 4-чү жоопту белгилесе, азаматсыңар. Келгиле, балдар, анда ушул b квадраттык теңдемени чыгарып көрөлү. Андыктан, балдар, жакшылап карап көргүлөчү. 4-чү даража бул x квадратка карата x квадраттын квадраты деген түшүнүктү берет. Анда келгиле x квадратты мен t деген өзгөрмө менен белгилеп алайын. Жаңы өзгөрмөнү кийирип атам. Анда x квадраттын ордуна t-ны койсом, балдар, өзүңөр көргөндөй t-нын квадраты минус 5t плюс 4 барабар 0 квадраттык теңдемесин алдым. Көрдүңөрбү, балдар? Жаңы өзгөрмөдөгү квадраттык теңдемени алдым. Анда келгиле дискриминантты табалы. Дискриминанттын формуласын пайдаланып тапсам, дискриминант 9га барабар экен. Анда дискриминант 0дон чоң болгондо 2 тамырга ээ болот. Биринчи тамырды таап көрөлү. 5 минус квадраттык тамырасына 9 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 1. Квадраттык тамырасына 9дан 3 чыгат. 5тен 3-тү алсам 2, 2-ни 2-ге бөлсөм 1. Анда экинчи тамырын таап көрөлү. 5 плюс квадраттык тамырасына 9 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 1. Квадраттык тамырасына 9дан 3 чыгат. 5ти 3кө кошсом 8, 8ди 2ге бөлсөм 4 экен. Демек, экинчи тамыры 4. Мына, балдар, биз жаңы өзгөрмөнү кийирүү менен жаңы өзгөрмөнүн тамырларын таап алдык. Эми кайрадан баштапкы кийирген өзгөрмөбүзгө t-нын ордуна 1 жана 4тү коюп көрөлү. Анда квадраттык теңдеменин тамыры канча болот экенин таап көрсөк болот. Анда t-нын ордуна 1ди кое турган болсок, балдар, карагыла, x квадрат барабар 1 болот экен. Ал эми x квадрат барабар 1 болгондугу 2 тамырга ээ болот экен. Минус квадраттык тамырасына 1, экинчи тамыры квадраттык тамырасына 1. Квадраттык тамырасына 1-дин арифметикалык тамыры 1 да, анда биринчи тамыры минус 1, экинчи тамыры 1 болот экен.
келе экинчи t барабар 4 болгондогу маанини таап көрөлү. X'тин квадраты t'нын ордуна 4'тү кое турган болсок, x квадрат барабар 4 болот. Бул учурда дагы эки тамырга ээ минус квадраттык тамырасында 4, ал эми 4-үнчү тамырым квадраттык тамырасында 4 болот экен. 4'түн арифметикалык квадраттык тамыры 2ге барабар, андыктан 3-үнчү тамырыбыз минус 2, 4-үнчү тамырыбыз 2 болот экен. Мына балдар, көрдүңөрбү? Bir квадраттык теңдеменин тамыры 4 болду. Анда мен бир тамыры менен текшерип көрөйүн балдар. Эгерде туура барабардыкты алсак, анда ал теңдеменин тамыры боло алат. Мен биринчи минус 2-ни коюп көрдүм балдар өзгөрмөнүн ордуна. Анда мен 0 барабар 0 деген туура барабардыкты алдым. Көрдүңөрбү? Анда силер калган тамырларын өз алдыңарча текшерип көрсөңөр болот. Мен жообун жаза берейин. Жообу биринчи тамыры минус 1, экинчи тамыры 1, үчүнчү тамыры минус 2, төртүнчү тамыры 2ге барабар экен. Балдар, дептериңерге жазып алдыңарбы? Көрдүңөрбү? Bir квадраттык теңдемени жаңы өзгөрмөнү кийирүү менен квадраттык теңдемени алдык. Ал квадраттык теңдеменин тамырын кайрадан баштапкы квадраттык теңдемеге коюп, алардын тамырын таап алдык. Анда келгиле дагы бир теңдемени чыгарып көрөлү. Балдар, теңдемени көбөйтүүчүлөргө ажыратуу жолу менен чыгаргыла дейт. Жакшылап карап көргүлөчү. 5-даражадагы теңдеме экен. Карасаңар, буну кантип чыгарууга мүмкүн? Анда мен көбөйтүүчүлөргө ажыратуу жолу менен пайдаланайын. X'тин 5-даражасы, X'тин 4-сү көбөйтүлгөн X болот. Андыктан жалпы көбөйтүүчү X'тин 4-даражасын кашаанын сыртына чыгарайын. Анда X'тин 4-даражасы көбөйтүлгөн X плюс 1 болот. Эки түгөйдү карап көрөйүн. Минус 6x куб, минус 6x квадрат. Жакшылап карап көргүлөчү. Жалпы көбөйтүүчү минус 6x квадрат экен. Кашаанын сыртына минус 6x квадратты чыгарып жиберсем, x плюс 1 болот экен. Андан кийинки эки түгөйдү карайлы. Плюс 5x плюс 5. Экөөнү тең плюс 5 болгондуктан кашаанын сыртына 5ти чыгарып жиберейин. 5ти чыгарсам, x плюс 1 кашаанын ичинде барабар 0 болду. Мына балдар, жалпы көбөйтүүчү x плюс 1 экен. Келе анда кашаанын сыртына x плюс 1'ди чыгарып жиберсем, кашаанын ичинде X'тин 4-даражасы минус 6x квадрат плюс 5 калат экен. Барабар 0. Мына көбөйтүүдү 0го барабар болуш үчүн жок дегенде бир көбөйтүүчү 0го барабар болуш керек. Анда x плюс 1 0го барабар, же X'тин 4-даражасы минус 6x квадрат плюс 5 барабар 0 болуш керек экен. Анда балдар, биринчи теңдемени чыгара турган болсом, x барабар минус 1 болот экен. Ал эми экинчи теңдеме bir квадраттык теңдеме болгондуктан x квадрат барабар t деп өзгөрмө киргизип, жаңы квадраттык теңдемени алайын. Мынакей квадраттык теңдеме алынды. Анда экинчи коэффициенти жуп болгондуктан дискриминантын тапсам 4кө барабар экен. Дискриминант 0дон чоң болгондо эки тамырга ээ балдар. Биринчи тамырын таап көрөлү. 3 минус квадраттык тамырасына 4 барабар 3 минус 2. 3төн 2-ни алсам 1. Демек, биринчи тамыры 1ге барабар экен. Экинчи тамырын таап көрөйүн. 3 плюс квадраттык тамырасына 4. Квадраттык тамырасына 4төн 2 чыгат, анда 3тү 2-ге кошсом 5 экен. Экинчи тамыры 5ке барабар экен. Анда балдар, биз жаңы өзгөрмөнүн тамырларын таап алдык. Эми кайрадан t'нын ордуна 1'ди коюп көрөйүн. Анда x квадрат 1 болот экен. X квадрат 1 болгондо эки тамырга ээ. Биринчи тамырыбыз минус 1, экинчи тамырыбыз квадраттык тамырасына 1ден 1 чыгат, экинчи тамыры 1 болот. Эми t 5ке барабар болгон учурду карайлы. Анда x квадрат барабар 5 болот экен. Мында да эки тамырга ээ, минус квадраттык тамырасында 5, жана квадраттык тамырасында 5. Буларды да текшерип көргүлө балдар. Мынакей мен текшерүүнү жүргүзүп атам, өзгөрмөнүн ордуна минус 1'ди берип көрдүм. Өзгөрмөнүн ордуна минус 1'ди берсем, туура барабарга айланды, 0 барабар 0 болду. Анда силер калган тамырларын өз алдыңарча текшерип көргүлө. Анда мен жообун жазайын. Биринчи тамыры минус 1, экинчи тамыры 1, үчүнчү тамыры минус квадраттык тамырасында 5, төртүнчү тамыры квадраттык тамырасында 5. Мына балдар, көрдүңөрбү? Бүгүн биз силер менен квадраттык теңдемеге келтирилүүчү теңдемелерди чыгарууну үйрөндүк. Демек, берилген теңдемени жаңы өзгөрмөнү киргизели, квадраттык теңдеме алабыз, аны чыгарып квадраттык теңдеменин тамырларын алат экенбиз. Белгилөөгө кайра баштапкы белгилөөгө кайрылып, жаңы квадраттык теңдемени алып, аны чыгаруу менен теңдеменин тамырын алабыз. Ал теңдеменин тамыры берилген теңдеменин тамыры боло алат. Мына көрдүңөрбү балдар?
Мына балдар, бүгүн биз силер менен квадраттык теңдемеге келтирилүүчү теңдемелерди чыгарууда жаңы өзгөрмөнү киргизүү менен квадраттык теңдеменин тамырларынын формуласынын жардамы менен тамырларын таап алдык. Эми бүгүнкү алган билимибизди, билгичтиктерибизди калыптандыруу менен силер теңдемелерди чыгара аласыңар деген ойдомун. Анда келерки сабактан жолугушканга чейин саламатта калгыла.